ошо WhatsApp, Twitter, Facebook колдонгондор, сен өзүң ошонун ыраазысыңбы? Колдонуп жаткан жолуңдан ыраазысыңбы? Же кээде коркуп уяласыңбы? Бирөөдөн жашырасыңбы? Разы болуп муну Аллах разы болгон жолго иштетип жатасыңбы? Бирөөгө жакшы маалымат берип жатасыңбы? Жакшы маалымат менен бөлүшүп жатасыңбы? Же дайым болбогон кылык жорук, жаман сүрөттөр мененби? Ömrümüz öte berет, урматтуу мусулман бир тууган. Эгер бүгүн мүрзөдөгү бир инсанды мүрзөдөн тургузуп, эмне каалайсың десе, аттиңе кана бир сажда кылсам, 2 рекет намаз окусам, Аллага бир Аллаху акбар субханаллах деп тасбih айтсам деп айтмак. Фа'ажибту лиражулин ал-маут талибуху вал-кабру фирашуху ва ла яхтаму би шейин мин залик. Таң каламын бир кишиге аны өлүм талап кылып турат. Анын жашай турган акыркы жери мүрзө, бирок ага эч көңүл бурбайт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган. Ооба. Бул бүгүнкү интернеттен, WhatsApp'тын, Twitter, Facebook булардын кызматы да өтө чоң. Эч теңи жок нерсе. Эгер жакшы жакка колдоно турган болсок. Бирок жаман жолго колдонсоң, анын да эч сени жакшы жолго алып барбай турган, туура дозокко алып бара турган нерсе. Аллахым мага жана мени уккандарга өз мээримиң алгын, бизге туура багыт бергин. Ооба, урматтуу мусулман бир тууган, эгер муну колдонбо деген маселе эмес. Эгер колдоно турган болсоң, күнүгө бир вакыт бөлүп койгон, жарым саат, 40 минут, 45 минут. Ар бир эле жөнөтүлгөн, ар бир эле сага келген SMS-терди баарын окуш шарт эмес. Урматтуу мусулман бир тууган, ага текке кетирген убактыңды Rabbыңды сүйүп, жаратуучуну эскерип, Аллага зикир кылгын, Аллага ибадат кылгын. Ага текке кетире турган убагыңды ата-энеңе кызмат кылып, ата-энеңдин ыраазылыгын алгын, аларга кызмат кылгын. Өмүрүңөрдү текке кетирбегиле, WhatsApp'тан алыс болгула. Кээде келген конокко көңүл бурбастан, коноктун да көңүл оорутпастан, WhatsApp'ыңды таштап коюп, келген коногуңа бираз көңүл бур. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен кана ю'мину биллахи вал яумил ахир фалюкрим дайфа." Ким Аллахнын барлыгына, бирлигине, кыямат күнүнө ишенсе, коногун сыйласын дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, унааңды айдап бара жаткан кезде артыңдагы адамдарды жолун тоспостон телефонуңду бираз таштагын. Эгер телефон сүйлөп, ошону менен бир аварияга, башкага, кырсыкка себеп болсоң, Кудайдын астында эң чоң күнөөкөр болосуң. Көзүңөрдүн нурун да болбогон нерселер менен кетирбегиле. Аллах Таала көздү аманат берген. Эмнени карадың, кайсы жолго иштеттиң, Кудай сурайт. Урматтуу мусулман бир тууган, Кудайдын бенделери, эң чоң зулум, эң чоң исраф акча исраф эмес. Эң чоң исраф бул өмүрүңдү, убактыңды текке кетирүү. Жөнөкөй эле текке кетирбестен, мындан да чоңурагы ошол убактыңды адамдарды бөлүп жарууга, ушак айыңды, арам нерселерди, күнөөлөрдү таркатууга иштеткен убактыңа Кудайдын астында жооп бересиң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисине бир салават айтып кулак түшөйбүз. Пайгамбар мындай дейт: "Я ма'шара man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman qalbihi لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنهم من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته." Ey tili menen musulman boldum dep, iman, İslam жүрөгүнө жайгаша электер дейт. O tili menen momunmun, musulmanmın dep, жүрөгүнө iman жайгаша электер дейт. Кимдер экен ал? La taqtabul muslimin. Musulmandardı gıybat kılbagıla. Musulmandın артынан жаман söz süylebegile. Ve la tattabi avratihim. Musulmandardın артынан bir kemçiligin, uyak jerin tabayın dep аңдып жүрбөгүлө. Bugün аңдыгандар köp. Fa inna halbette kim biröydü аңдып, bir kemçiligin tavıp şermende kılayın dese, Allah Taala al bendeni üyünün içinde şermende kılat deydi. Biröydü şermende kılam dep аңдып жүргөн, esingde bolsun, üyüngde ertebi keç bir şermende bolup kalasın. Biröydün kemçiligini izdebegin. Sen bende bolup, özüңdүн kemçiligini izdegin. Kançalagan aram süretlerdi tarkatuuda.
Kançalagan eldi bölüp jargan to'g'ri emas xabarlar tarqatılуда. Biroq oşonu tarqatып atқан adamlar, birovga jo'natganlar Allah'ın bu ayatını unutup koydu. İnnallaha kana aleykum raqiba. Allah sizlerdi közömöldep turat. Alam ya'lam bi annallaha yara. Allah'ın körüp turgan al bilbey beken. Atan körbeşi mümkün, enen körbeşi mümkün. Küç organdağılar körbeşi mümkün. Allah seni körüp turat. Ve kana Allah ala kulli şeyin raqiba. Allah bardık dersege rakib, közömöldöçü, jana bilүүчү, körүүчү. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisine kulak düşü. Peygamber mınday deydi: "Men da'ilal huda." Kim adamlardı жақсылыққа başlasa, жақсылыққа çakırsa, kana lahu minal ajri mislul ujur min men tabi'ahu. Sen жақсы жолду көрсөттүң, sen көрсөткөн жолго kim жүрсө, ошолордун сообу bir кыпынча кем эместен сага жазыла берет экен ошол сооб. Birovga namaz үйрөтүп койдуң, al başkaga үйрөттү. Oşonun namaz окуганы башканын сооптору сага да кемилбестен жазыла берет, аларга да жазылат. Кыяматта келсең миллиондогон соопторуң бар. Эмне үчүн? Сен birovga bir hadis айттың эле. Bir жақсы жолго баштадың эле. Анын тескерисинче وَمَنْ دَعَ إِلَى الضَّلَالَةِ Kim birovdu jamandыкка başlasa, jaman jolgo көрсөтсө, jaman nersени tarqatsa, كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِسْمِ مِثْلُ الْآثَامِ مَنْ تَبِعَهُ Ağa, oşol көрсөткөн jaman günöөлөрдүн кылган адамдардын бардык günөөсү баштаган адамга жазылат. Алардын günөөсү эч кемибейт дейт. Ошондон урматтуу мусулман bir туган, sen жалганды SMS аркылуу, WhatsApp аркылуу жөнөткөн кезде башкаларга таркалабы, кыяматка чейин сага günөөсү бара берет. Эгер жақсы жолго баштасаң, анын сообу да сага жете берет. Kur'an'da Allah Teala innellezine yuhibbun en tuşi'al fahişet fillezine amanu lahum azabun alim fid dunya vel ahireh. Adamların arasında buzukluk, soygunluktu, uyat nerselerdi tarqatkanlarga en çok azap var bu dünyada jana ahirette. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilet sizler bilbeysinger. Nur suresinde.